Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн мен силерди бирөө менен тааныштырам. Бул Иво Андрич, белгилүү жазуучу, бывший Югославия боюнча учурунда Нобелевская премияны алган киши экен. Абдан кызыктуу киши экен. Мен да силер менен тааныштырып кетейин дедим. Музей кылып коюштур анын үйү. Бул үйдү ал өз колу менен курган экен. Азыр болсо музей экен. Мага абдан жакты. Мен да силер менен бөлүшөйүн деп келдим. Бунун Айкөлү Атүгүл эшин алында турат. Мынакей, ана үйдүн сырты ушундай көрүнөт. Өзү чакан үй экен, бирок абдан кызыктуу экен ичи. Анда эмесе кеттик ичине. Билеттин баасы 4 евро экен. Анан ушинтип кире бериште эле дубалдардын баарына чоң ошо Иво Андрич жана жубайы экөөнүн сүрөттөрү экен көбүнчө. Мага түшүндүрүп берген, айтып берген гид англисче абдан жакшы билет экен. Кадр сыртында мага айтып берип атат, түшүндүрүп берип атат. Бул киши абдан белгилүү киши, белгилүү жазуучу болгон экен да. Бул жерде майда чүйдө магнит, сувенир кылып коюштур. Могу карандаш кызыктуу экен. Мен сатып алдым. 2,5 евробу же 2 евро унутуп калдым. Бул карандашты колдонуп бүткөндөн кийин сууга салып коет экенсиң. Тети жашыл жеринде урук бар экен да. Ошол урук тамыр алып, анан горшокко отургузуп койсо, домашний цветы болуп калат экен. Элестеткиле. Алып келдим, бирок дагы колдоно элекмин. Ойлоп атам, дароо эле ошол жагын кесип алып туруп эле горшокко отургузуп койсомбу, гүл чыга берсин депчи. Ошентем го. Анан карандаштын биягын уучтап коюп колдоно берем. Бул биринчи кабаты экен. Биринчи кабатта 2 бөлмөдөн турат экен. Ошол киребеш бөлмөсү, анан оң жактагы бөлмө. Оң жактагы бөлмөлөрдө дагы кээ бир анын оокаттары сакталып калыптыр. Мисалы, могу жашыл кувшин, могу кресло-качалка. Анан ошол да сүрөттөрүнөн көрсөтүп атат да, мына стол, стульчиктери менен. Анан сүрөттөрдө ошол кувшин турган жер көрүнүп турат, ошо кресло-качалка көрүнүп турат. Ошо музейди жасаган киши чыгармачылык могу карасаңар кол коет го. Бул ошо Иво Андричтин колу экен да. Ошону могу дорожкага, жалюзиге, үстүңкү этажда бүт килем ошо анын колу коюлган эмесин жасап коюштур да. Ошондо карасаңар, мына тепкичтен чыгып баратсам, бүт анын колу коюлган. Как будто ал өзү келип кол коюп кеткендей экен да. Ушундай ар кандай сүрөттөрү болгон экен, учурунда белекке берилген ушул Иво Андричке. Мынакей могу килемди айтып атканмын да. Ушинтип экинчи катка келдик. Экинчи катта ушундай кичинекей киребеш сыяктуу жери бар экен. Отуруп китеп окучу экен ал ушул жерде. Күзгүсү бар экен, ушул эски күзгү да сакталып калыптыр. Анан биринчи эле бөлмө оң жакта бул ошо зал экен, гостиная, конокторду кабыл алчу жер. Бул дубалдагы көпүрө, бул ошо Сербиядагы бир шаардын курулган көпүрө экен. Бул ошо Иво Андрич ошол көпүрөнүн тарых менен байланыштырып белгилүү бир китебин жазган экен да. Ошо шаарга да барып, ошол көпүрөнү көрүп кел деп кит айтты мага. Бул көпүрөнү учурунда түрктөрдүн пашасы болгон бир өзү серб акылдуу киши ошо курган экен да. Анан ошо экинчи бөлмөсүндө ошо дивандар, столиктер, ошо жалюзисин көрсөтүп атам, жана кол коюлган. Анан жана дипломат болуп канча 29 жашында деди окшойт. Дипломат болуп иштеп баштаган депчи. Ошо сүрөттөр экен, ар кайсы өлкөдө ошентип иштеп жүргөн кези. Анан баарынан дагы мына могу Нобелевская премияны алган сүрөтү, мына король королева вручение кылып аткан жер экен. Анан башка жерде деди, оригинал бул жерде копиясы деди да, ошо Нобелевская премия медали менен анан алды диплом сыяктуу эмеси сырты. Вот. Ошону көрсөтүп түшүндүрүп берди. Анан балкону бар экен. Балконго чыксаң, деңиз көрүнөт. Абдан кооз да. Жана эшин ал мен келген өзүнүн Айкөлү турган жер. Деңиз, анан кийин аябай сонун балконунда кенен, балкондо да отуруп китебин жазып же кофесин ичип олтурчу дейт. Вот, ошонун баарын силерге да көрсөтүп кетип атам.
эки бөлмөдөн да балконго чыкчу эшик бар экен. Азыр биз зал аркылуу чыктык да. Мына бул бөлмөсү ушундай экен. Негизи өзү саясатчы, дипломат, жазуучу жана 5 тилде сүйлөгөн ушундай белгилүү Иво Андрич деген киши болгон экен. Мага ар дайым эле везет, менден башка турист жок да. Мен жалгыз, мага абдан жакшы көңүл бурулат. Алар болсо отуруңуз, сизге суу алып келип беребиз, печенье алып келип беришти, столдун үстүндө турат. Кааласаңыз китептерди барактап, карап, окуп чыксаңыз болот, убактыңыз бар болсо дешет. Жыр калтырбай деп. Англисчесин таптым бир китепти, калган баардыгы эле сербче экен да. Анан бир орусча тилинде бар экен, бирок ал сейфте сакталып турат экен. Ал биринчи которулган орусча байыркы китеп болуп саналып калыптыр. Ошондуктан аны түгүл тиги бекитип коюшуптур да. Анан бир сыра карап ачып окуп көрсөм болобу, бир-эки барагын деп сурасам макул болушту. Ошентип бир аз окуп, карап, барактап, сүрөткө түшүп, өзүм менен өзүм болуп, өзүнчө эле свидание с собой болуп калды. Могу суроолор, коучтар бере турган суроолор экен. Өзүң кандай сезип атасың, эмне деп ойлойсуң, сенин планың кандай деген суроолор экен. Эски ушундай байыркы сүрөттөрдү абдан жакшы көрөм, караганды, ошол кездеги адамдарды. Анан ошо бир аз эс алганга, ошол Иво Андричтин чыгармачылыгына көз жүгүрткөнгө сонун мүмкүнчүлүк болду да. Анан кой деп экинчи бөлмөгө кирдим. Бул көрсө анын жатаканасы экен. Элестеткиле, бою кички киши болгон экен. Керебетин кыска экен да, таң калдым. Анан бул картиналарды эмеден келсе керек деп койдум, белекке катар. Мына ошол жерге сактап коюучу, кулпулап койгон нерселер бар экен. Ушул китеп орус тилинде биринчи жолу которулган китеп экен. Бирок мага уруксат беришти, ачып көрдүм, окуп көрдүм. Анан ал сигара чекчи экен. Ошо сигара чеккен трубочкасы да турат, сүрөттөр турат. Да, смотрите, это первое издательство на русском языке. Хочу вам прочитать строчку, да? Смотрите, Мехмед Паша, величайший среди мудрых и великих своего времени, осуществил заветное желание своего сердца и своими заботами и трудом. Это оригинал считается первый выпуск этой книги, и поэтому считается это очень ценным и драгоценным. Maybe he speaks all those languages, yeah? He spoke German, French, Polish, English. They say about 5 languages. Wow, great. Бир кызыктуу факты бар экен. Бул аялы өзүнөн көп жаш улуу болгон экен. Себеби Иво Андрич үйлөнбөй жүрө берген экен. Бирок эң жакын досунун аялы өмүр бою дос болуп жүрүп, бирок досу көз жумгандан кийин, бир аз убакыттан кийин ошо досунун аялына үйлөнгөн экен. Тилекке каршы аялы биринчи рак болуп ооруп өлүп калыптыр. Иво Андрич өзү болсо 1975 жылы көз жумган экен. Мына ушундай кызыктуу факты бар экен. Музейден чыксам эшик караң кирип калыптыр. Чындап эле аябай жагып калып, китеп окуп отура берип, анан чыксам караң кирип калыптыр. Анда эмесе мына үйдүн сырты кечинде кандай көрүнүшү. Деңиз тарабы, биягы болсо көчө тарабы. Анда эмесе сиздер менен коштошконго убакыт келип жетти. Үмүттөнөм сиздерге абдан жакты деп. Ошондуктан лайк басып, комментарий жазып, бөлүшүп, өзүңүздөр саякаттай албасаңыз дагы, музейге бара албасаңыз дагы, мен аркылуу ушинтип музейлерди көрүп саякаттасаңыз болот.